Койка эл аралык кызматташуу агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба боюнча саясатын колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу боюнча долбоор жүрүүдө. Бул долбоор Тосор, Маман жана Теплоключенко айылында ишке ашырылууда. Бул ирет Тосор айылында Тосор органикалык кооперативинин фермерлери үчүн практикалык семинар болуп өттү. Тосор айылындагы Тосор органик кооперативинин биофермерлери үчүн практикалык семинардын жүрүшүндө өсүмдүктөрдүн негизги илдеттерине каршы органикалык комплекстүү дарылоо каражаттарын колдонуу, алма, абрикос жана карагаттардын негизги илдеттери жана аларга каршы күрөшүү чаралары, мөмө бактарда көзгү жана жазгы учурда аткарууга сунушталган иш-аракеттер боюнча маалымат, бордоз суюктугун даярдоо түрү жана колдонуу ыкмалары, акиташ, күкүрт эритмеси жана анын жыйынтыктары туурасында окутуу жүргүзүлдү. Биз азыр эмне органикалык жаңы койко менен органикага өтүп атпайбызбы? Ошого иштерди жанакы Корея менен биргеликте иштеп, өзүбүз ошолор долбоорду ишке алдыга апарып атабыз, Кудай буйрса. Ошол Корея менен түзгөн долбоорлорду, жанакы сок чыгарчу аппаратты, холодильник менен договор түзүлгөн. Кудай буйрса, ошо ишибизди ишке алып барууга аракет кылып атабыз. Айыл өкмөттөрүнөн эмелерди алдык, кампа корулчу жайларды алдык, баарын даярдадык. Кудай буйрса, Кореянын эле аппараттарын сок чыгарган заводду ошолор күтүп атабыз. Семинардын максаты ошол Тосор айылында өстүрүлүп жаткан негизги дыйкандарыбыз өстүргөн негизги өсүмдүк катары эсептелинген өрүк, алма, ошондой эле карагат өсүмдүктөрүнүн күзгү дарылоо иш-аракеттери, ошондой эле жалпы негизги илдет зыянкечтерин, ошол экономикалык зыян алып келип жаткан илдеттерге каршы күрөшүүнүн органикалык ыкмасы, агротехникасы боюнча ошол сабак өтүп атабыз. Аталган долбоор 2019-жылы өз ишин баштаган. Бул аралыкта тандалып алынган 3 айылдын дыйкандарына окутуулар жүрүп, Кореялык Койка эл аралык кызматташуу агенттиги тарабынан жардамдар көргөзүлүп келет. Бул долбоор келишим боюнча 2023-жылы аяктайт. Жанара Алмазбек кызы, Нурден Урманбетов, Ысык Көл жаңылыктары.